Кечеки кайрылууну Сонумбек Кадырова кол коюп баштаган кайрылууну мен кеч окуп калдым Facebook баракчасынан. Андан кийин эле карасам өздөрү Сонумбек Кадырова жазып чыкты. Мен мындай кайрылууга кол койгон эмесмин, ал жерде менин колум жок деп. Андан кийин эле Меңди Мамазайырова эжекебиз өзүнүн Facebook баракчасына жазып чыкты. Мен мындай кайрылууга кол койгон да эмесмин. Мындай кайрылууну телефон аркылуу да мага эч ким айткан эмес. Мен сыйлаган инсандар Исмаил Саков, Келдибеков, Ахматбек, Жылдызхан Жолдошева жана башкаларга мен эч качан мындай мамиле жасоого дагы моралдык акым жок дегендей кылып. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, эгерде бийлик өзү мына ушул кайрылууга тиешеси жок болсо, анда ушул кайрылуунун ким жазды, эмне себептен маданий кызматкерлердин болгондо дагы улгайып калган эжекелерибиздин атын колдонушту, бурмалады, алардын башка кайрылууга кол койгон катын, кайрылуусун. Мына ошондой көп суроолор жаралып атат. Бийлик ынтызар болуш керек. Мына ушул чагымчыл кайрылууну заказчигин аныктоого. Бул биринчи. Экинчиден, азыр бүтүндөй өлкөдө Борбордук шайлоо комиссиясы 28 ноябрь 2021 жыл теги шайлоо күнү деп парламентке аныктагандан кийин бүт саясаттагы инсандар баары тең азыр шайлоо менен алекта. Мындай митинг, андай мындай деген эч кимдин оюнда жок. Ошон үчүн бул чагымчыл кайрылуу деп айтам. Экинчиден бизди каралоо. Үчүнчүдөн шайлоонун алдында буттосуу деп айтам күчтүү инсандарга. Болгондо да бүт түштүк региондогу таасирлүү саясатчылардын атын жазып коюшкан атайын. Аларга кысым көрсөтүп атат деп ачык эле айтсам болот. Ошондуктан урматтуу мекендештер, ишенбегиле. Бизге 2010 жылы дагы ошондой кысымдар болгон. Аны биз басыбыздан өткөргөнбүз, но тилекке каршы азыр дагы мына ушундай кысымга биз туш келип калдык. Ошондуктан урматтуу мекендештер, ак ийилет бирок сынбайт деп мен ачык айта алам.